Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мончодо кыргызстандыктардын кармалышы боюнча Орусияга расмий нота берилди. 14 апрелде Москвадагы Бодрость мончосунда Кыргызстандын жарандарын массалык түрдө кармоого байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Орусиянын элчиси Сергей Вакунов чакыртылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Элчи менен тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев жолуккан. Жолугушууда Орусия тарапка эгерде Москванын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жасаган күч колдонуу негизсиз болсо, бул окуя боюнча аларга карата тиешелүү чараларды көрүү өтүнүчү менен расмий нота берилген. Ошондой эле нотада укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн операциянын, ошондой эле жарандарга карата күч колдонуунун негиздери боюнча маалымат берүү өтүнүчү келтирилген. Кыргызстандын жарандарынын укуктарын коргоо боюнча чараларды көрүү жана келечекте кыргыз-орус мамилелерине доо кетире турган ушул сыяктуу жагдайларга жол бербөө өтүнүчү айтылды деп билдирди Тышкы иштер министрлиги. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат, биз менен байланыш +7 997 388 36 32 WhatsApp +996 556 80 90 52 аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Алабукада сел машинени агызып үйдүн короосун каптады. 14 апрелде саат 15:30 чамасында Жалал Абад облусунун Алабука район Актайлык айылында мөндүр аралаш жамгыр жаап, натыйжада сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин Facebook'тагы баракчасында жарыялангандай, мөндүр аралаш жааган жаандан улам коктуу колоттордон сел түшүп, бир үйдүн короосун каптаган. Сел ВАЗ 2017 үлгүсүндөгү автоунан агызып келип, көпүрөнүн жогору тарабына токтоп калган. Аталган аймакка өзгөчө кырдаал министрлигинин Алабука райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ жана райондук жарандык коргонуу кызматтары тартылган. Учурда тактоо иштери жүрүүдө, кырдаал көзөмөлгө алынды деп жазылган маалыматта. Буга чейин өзгөчө кырдаал министрлиги шашылыш билдирүү таратып, тоолуу аймактарда сел жүрүшү күтүлөөрүн эскерткен. Министрлик өзгөчө кырдаал министрлигинин аймактардагы башкармалыктары менен чогуу жергиликтүү бийликтерге сел өтүүчү арык каналдарды тазалап, коркунуч жараткан суу жээктерин бекемдөө иштерин күчөтүү тапшырмасын берген. Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылы Кыргызстанда селдин саны рекорддук чекке жетип, 300дөн ашкан. Кырсыктан 67 адам каза болгон. Табигый жана техногендик кырсыктардан 1 миллиард 900 миллион сом зыян келтирилген. Өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга даярданды делген топ кармалды. Өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга даярданды делген топ кармалганын Чүй облустук ички иштер баш башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган топтун курамында саясий ишмерлер, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү жана жарандык активисттер бар. Аталган топтун мүчөсү Токтогул районунун 47 жаштагы тургуну кармалган. Ошондой эле МО аттуу Кара Суу районунун 27 жаштагы тургуну да колго түшкөн. Ал топтун каражаттарын легалдаштырып, Тилекмат Күрөнов жана башка адамдардын чагымчыл видеолорун монтаждап, социалдык тармактарга фейк аккаунттар менен жайылткан деп айтылат маалыматта. Факт боюнча массалык башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгону кошумчаланды. Ошто ууруга кирген жигит 38 жаштагы аялды муунтуп өлтүргөн, шектүү кармалды. Ош шаарында 38 жаштагы келинди өлтүрүүгө шектели 19 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Ош милициясынан билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча шектүү уурулукка кирип, маркумду муунтуп өлтүргөн. Ошондой эле ал унааны айдап качып кеткен айтылууда. Шектүү кармалып, тиешелүү экспертизалар дайындалганы кошумчаланды. Президенттик шайлоону мындан ары октябрда эмес, январда өткөрүү сунушталды. Президенттик администрация Кыргызстанда президенттик шайлоону дайыма январдын аягында өткөрүүнү сунуштады. Президенттик шайлоо жөнүндөгү буга чейинки конституциялык мыйзамда добуш берүү октябрдын 3 жекшембисине дайындалат деп жазылган. Администрация датаны жылдырууга 2021 жылдын 10 январында өткөн мөөнөтүнөн мурда шайлоо себеп болгонун түшүндүрдү.
Тажикстандагы жер титирөөлөрдөн 94 үй кыйрап, бир наристе каза болду. Тажикстанда улам кайталанган жер титирөөлөрдүн натыйжасында 94 үй толугу менен кыйрап калганын РИА Новости билдирди. Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу комитетинин кризистик кырдаалды жөнгө салуу борборунун маалыматына караганда, Рашт районунда 3 жашар наристени үйдүн дубалы басып калып каза болду. 200дөн ашык көмөкчү имараттар жарым-жартылай талкаланган же бузулган. Анын ичинде медициналык пунктлар, мектеп жана чайкана бар. 13 апрелде жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:24 Тажикстандын аймагында магнитудасы 5-6 балга жеткен жер титирөө катталган. Анын очогу Душанбе шаарынан 160 чакырым түндүк-чыгышта карай жайгашкан. Магнитудасы 4кө жеткен экинчи жер титирөө саат 12:14 болгон. Үчүнчүсү 13:34 болуп, магнитудасы 3тү түзгөн. Кече саат 5:44 шаардан 156 чакырым чыгыш тарапта дагы жер титиреп, очогунда күчү 3-4 балл магнитудага жеткен. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун тапшырмасынын негизинде вице-премьер Сулаймон Зиядонанын жетекчилиги астында республикалык комиссия түзүлгөн. Жекшемби күнү ал кырдаалды изилдөө, келтирилген зыянды баалоо жана жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу иштерин координациялоо үчүн жерине барган. Артапе Жумабеков Кыргызстанга алгачкы робот-хирург алып келинет. Жакында Кыргызстанга биринчи робот-хирург алып келинет. Бул тууралуу белгилүү хирург ортопед Сабырбек Жумабеков өзүнүн соц тармактагы баракчасынан билдирди. Дарыгер Кытайга болгон сапары жемиштүү болгонун айтып, ал жактын ортопедия, травматология жаатында жетишкен ийгилигин белгилеген. Робот-хирургтарды чыгарган 9 завод Кытайдан бар экен. Бул сапарда биз робот-хирургтардын иштегенине күбө болдук. Өз көзүбүз менен көрүп, бирге катышып баамдадык. Албетте адамдык фактор биринчи орунда кала берет дечи, бирок робот-хирургтардын операцияга катышуусу бүгүнкү күндүн талабы. Кудайым буйрса, жакын арада Кыргызстанда биз менен бирге биринчи робот-хирургтар өз ишин баштайт, деген Жумабеков. Ал ошондой Кытайдын 3 күн кыдырса да бүтпөгөн медициналык көргөзмөсүнө катышканын кошумчалаган. Эч кандай уколсуз жана проколсуз гайморитти дарыласа болот экенин билет белеңиз. Бална ден соолукту чыңдоо борборунда мурунду тешпей эле, укол сайбай эле от процедурасынын жардамы менен гайморитти 10 күнүн ичинде дарылап беребиз. Акысыз консультация алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Биздин дарек Ош жана Жалал Абад шаарында. Бишкекте бир айда автобустарга катышкан 126 жол кырсыгы катталды. 1 январдан 31 мартка чейинки аралыкта Бишкекте муниципалдык автобустарга катышкан 158 кырсык катталды. Коомдук транспорттун катышы менен кырсыктар былтыркы ушул убакытка жол кырсыктарынан 15%га көбөйгөн. Жол кырсыктарына негизинен автобус айдоочулар тарабынан жол эрежелеринин бузулушу себеп экени айтылды. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюму 14 апрелде маалымдады. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы мурдаараак январь-февраль айларында Бишкектеги коомдук транспорттун катышуусундагы 34 жол кырсыгынан бир адам каза болуп, дагы 50 киши ар кандай жаракат алганын мурдаараак кабарлаган. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын жетекчилиги жол кыймылынын көзөмөлдөө органдары жана мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкектеги филиалынын катышуусу менен айдоочулардын маданиятын жогорулатуу максатында атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Анда автоунааларды камсыздандыруу, ал үчүн тийиштүү документтерди чогултуу боюнча түшүндүрмө берилип, жол кырсыктарын болтурбоого сунуштар айтылды. Мындан тышкары айдоочуларга тийиштүү адиске суроо берип, жооп алуу мүмкүнчүлүгү берилди. Бишкек транс муниципалдык ишканасынын маалыматында муниципалитеттин балансында 1407 автобус бар. Шаар боюнча жалпысынан 58 каттамдык линия тейленип, күнүгө 1200 автобус жолго чыгат. Мекеме 2024-жылы 538 автобустун айдоочусу жол эрежесин бузгандыгы үчүн кара тизмеге киргизилгенин билдирген. Аймактардагы жайкы аттракциондор текшерилүүдө. Кыргызстандын облустарында жайкы аттракциондордун коопсуздугу пландан сырткары текшерилүүдө. Бул тууралуу техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Учурда текшерүүлөр Ысык Көл облусунда, Бишкек жана Жалал Абад шаарларында жүрүп жатат. Эске салсак, 31 март күнү Панфилов сейил багындагы иштеп жаткан аттракциондордун биринен 2006-жылы туулган кыз кулап, оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Кыз кулаган видео интернетке тарап, коомдо резонанс жараткан. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 297 беренеси керектелүүчүлөр үчүн коркунуч түзүү менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 24 жаштагы аттракциондун оператору кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми аттракциондун ээсине 35 000 сом айыппул гана салынган. 1 апрелден тарта парктын бардык механикалык аттракциондордун иши убактылуу токтотулган.
Караколдо мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн алгачкылары быйыл берилет. Каракол шаарында мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн алгачкылары быйыл пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Бул мамлекеттин социалдык долбоору болгондуктан мугалимдер, дарыгерлер жана үйгө муктаж жарандар турак жайлуу болушат. Бүгүн курулуш иштери менен президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев таанышкан. Каракол шаарынын башкы планын негизинде 30 гектардан ашуун аймакта 69 көп кабаттуу үй курулууда. Жалпы 3105 паттер пландалган. Саймалуу ташка суу жеткирилди. Жалал Абад облусундагы Саймалуу таш жаратылыш паркына 4200 метр алыстыктан суу жеткирилди. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги маалымдады. Долбоорго жалпы 108.480 сом сарпталып, анын 90.000 сомун кытайлык China Road компаниясы каржылаган. Мындан тышкары аймакка 3 этна чатыр орнотулган. Ошондой эле аймакка 100 даана Тянь Шань карагайы тигилери айтылды.